Кыйынчылык дайым эле жаман эмес жана эч качан терс көрүнүш эмес. Пенденин кээде кыйналганы жакшыраак. Эң жакшы дуба кыйынчылык менен бирге айтылат. Кыйналып турган убакта тасбих зикирлер чын жүрөктөн айтылат. Бир студент окуусун ийгиликтүү бүтүрүү үчүн башында кыйынчылыктарды чексе, анын натыйжасы эң билимдүүлөрдөн болуп окуусун бүтөт. Анткени башында азап тартса, аягында рахатын көрөт. Буларга эң үлгүлүү мисал катары сахабаларды айтып өтсөк болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала тарабынан элчи болуп жаңы жөнөтүлгөндө ислам динине кирген момундар эң аракетчил болгон. Ошолордун ыйманы эң жогору болгон. Анткени алар кыйынчылыкта, оор турмушта жашашкан. Ачкачылык азабын чегишип, ар түрдүү азаптар менен азапталышып, өз үй жеринен, жакын туугандарынан айрылып, бөтөн жерде, бөтөн элде жан калкалашкан. Ошентип, алардын арасындагы тазасы, эң белгилүү, көрүнүктүүсү да дин үчүн малын да, жанын да берүүдө башкаларга эң чоң өрнөк болгон. Анткени алар Аллах жолунда чөлгө дуушар болушуп, чаңкашса, чарчашса, ач калышса, капырларды ызаландыра турган бир жерден өтсө жана душманды жеңсе, аларга ошол себептүү гана жакшы мал жазылат. Албетте, Аллах жакшы иш кылгандардын сообун текке кетирбейт. Анда эмесе сен кыйналуудан, азап тозоктон коркпо. Анткени акырында жеңиш сеники болот. Кыйналгандардын баары сага күч кубат, жөлөк болуп берет. Жүрөктөн күйүп сүйлөгөн адам сөздөрүн башкаларга да жүрөгүнө жеткиликтүү кылып айтып, руханий колдоо берет. Анткени ал өзү да кыйынчылыкта жашаган. Аллах алардын жүрөгүндө эмне бар экенин билген жана билүүчү. Жүрөктөргө тынчтык салган жана аларды жакынкы жеңиш менен сыйлады.